Акыркы 2 күндөн бери өлкөнүн түштүк аймагындагы жашоочулар жер титирөө болгонун сезип жатышат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 23-мартка караган түнү Баткендин Сүлүктүү жана Разаков шаарларында күчү 5 балга жеткен, Баткен шаарында 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Алгачкы маалыматтарды карасак, кыйроолор жана жабыркагандар жок. Жергиликтүү тиешелүү мамлекеттик органдар тактоо иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми Лейлектин Жети Таш айылындагы жашоочулар түндөгү жер титирөөдөн кийин айылдагы бала бакчанын имаратында майда жаракалар пайда болгонун билдиришти. ӨКМ бул имарат авариялык абалда деген корутунду чыгарган болчу. Түнкү саат 2-деги жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында жайгашып, күчү 7,5 балга жеткени белгилүү болду. Ал эми 21-мартта түнкү саат 11-ге жакын Афганистандын аймагындагы 8 балдык жер титирөө Кыргызстандын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 3 бал болуп сезилген.